ар бир айдын 9-ында, 18-inde, 27-сinde төрөлгөндөр жөнүндө сөз болот. Жардам берүүчүлөрдү коелу. Жардам берүүчүлөр? Сурабастан жардам берүүчүлөрдү. 9-дарды ар бир айдын 9-ында, 18-inde, 27-сinde эң шамдагай, эң боорукер, жароокер, ишенчек, жеңил, атка жеңил, тайга чак деп коет. 9-дарга келет. 9-дардын энергиясы, билбейм, 9-дар болбо, 9-дун энергиясы болбосо кандай жашоо болот экен билбейм. Анткени 9 бул кызматтын энергиясын билгизет да. Булар жоокерлер. Бири бул сакчылар. Булар куткаруучулар. 9-дун энергиясында. Шамдагайлык буларга динамичный адамдар болот. Аял кишиси дагы, эркек кишиси дагы. Анан боорукерлик, кантип жардам берсем, байкушум деген ошо неме 9-дардан көрөбүз да. Анан 9-дарга келгенде, 9-дардын энергиясында булардын артка тарткан нерсеси ишенчектиги. Жана 7 айлык балада ишенчек дейт да. Мисалы 8-дер 4 жыйынтыкты көргүсү келип эле ошонун айланасында өзүн жоготуп жаткан болсо, жанагы артка тарткан нерсе болсо, 9-ку жанагы ишенчектиги. Тим эле жаш баладай алданып калганы. Өзүнө өзү алданып калганы да. Ушул нерсеси бар. Ушуну жанагы мини разборго келгенде эң биринчи кел анда 9 ошол 9 санында келген же 9-ында, 18-inde, 27-сinde болсо кел анда иштешели. Кел эң биринчи ишенчектигинде алалы. Ойлонбостон иш кылып ийгенге, ойлонбостон жардам берип жибергенге, ойлонбостон бир ишти өзүңдүн идея эмес, бирөөнүн идеясын ишке ашырып, бирөөнүн идеясы менен жашап жүргөнүн токтотолу. 9-дар булар Марс планетасынын таасиринде төрөлгөндөр деп коебуз. Булар жоокерлер, сураса сурабаса дагы жардам берем деген адамдар. Ушунчалык жүрөгү ачык, бардык нерсеге даяр турган, мисалы үчүн көп учурларда айылда азыр той ашып беребиз, ошондойлордо баландай ака той берген атыптыр дегенди мындай анча-мынча шамалдан угуп калса эле, официальный предложение келе электе эле өзү даярданып алып бара берет да. Кой, ушул акама жардамдашпасам болбойт депчи. Анан бирок күндөп-түндөп жүрүп алат, оту менен кирип, гүлү менен чыгат, анан кайра келип алып наалыйт да. Мен ушунча күнүм кетти, анан антим, анан минтим, анан мага нормальный тамак бербей коюшту, нормальный рахмат айтпай коюшту. Анан мен той бергенде бири да басып келбей койду дегендин баарын ушулар кылат. 9-дар өзгөчө баласак болушат экен, мына жашоодо көрүп атабыз. Өзгөчө баласак болот, балдарына аябай кызматын кылат, балдарына баарын алып берет, алып барбаган жердин баарын алып барат, спорттун баарын алып барат. Спортко алып барганда эмнеге алып барат десеңер, баласы жеңсе, биз жеңдик деп сүйүнөт экен. Биз жеңдик, баландайдан 2-нчи орунду алдык, 1-нчи орунду алдык деп, баласы жеңсе, биз жеңдик деп сүйүнөт экен. Анткени бунун өзүнүн эмеси жеңүүчү. Бардык жерде жеңүүчү болушу керек. Мен келдим, көрдүм, жеңдим деген девиз менен жашайт да. Дагы бир нерсесин байкап жүрөбүз, паранойя деп коет. Мен азыр ушу машинеде кетип барат, өлүп калсам эмне болот? Же азыр уктасам, эртең менен турбай калсам эмне болот деген нерсе буларды көп беспокоит дейт. Минусовой состояниясы ошол паранойя. Дагы минус жагы, булар аябай кызганчак болот экен. Мисалы үчүн балдарын башка бирөө эркелеткенди да жактырбайт экен. Даже чоң ата, чоң энеси эркелетсе да кызганат кадимкидей. Бул менин балам деген нерсе бар да. Балдарын ишенбейт. Мисалы үчүн таксиге салып, башка үйгө таксиге салып жөнөтпөйт. Өзү келип жеткизип кетет. Ишенбейт. Паранойя, потому что бул жолдо баратканда такси бирдеме болуп авария болуп калса эмне болот дейт да. Башка эч кимдин баласы авария болбойт, бирок анын баласы авария болуп калышы мүмкүн да. Ушинтип ойлонот. Паранойя деген ушул да. Өзү мындай придумать этип алат ошондой жагдайларды. Кызматты аябай кылат, бардык жакка кылат. Тууган урукка, тааныштарга, любой элдин баарына кылат, өзгөчө балдарына кылат. Балдарына үй жайды, укмуш баарын салып берип, алып берип, баарын укмуш идеальный кылып коюшу мүмкүн. Бирок кийин ошолорду бир звонок менен чуркап келгидей кылып коет да. Балдарын. Эмнеге дегенде, мен силер үчүн өмүрүмдү арнагам деген нерсе бар да булардачы. То есть опять самостоятельность жок балдарында. Эмнеге дегенде, тигил үйдү баландай жерден алынып калыптыр апам. Мен бирок башка районго жашасам жакшы болот эле, менин балдарым мектеп ошояк болот дейт да. Көчүп албайсыңбы сатып десең, жок, аны апам алып берген да ал саттырбайт дейт да. Көрдүңбү? Ушундай нерсе буларда мүнөздүү.
Ошондо ар бир айдын 9, 18, 27 деп атпайсызбы? Ошондо биз 18-ин башкача бөлүп карайбыз. 18-инде караганда буларда 1 анан 8 болуп атпайбы? Соодагерлер негизи 9-дар мыкты сатат, мыкты иштейт да. Анан көбүнчө буларды биз сеттен көрсөк болот, магазиндерден болсо, базардан көрсөк болот. Анан булар системныйлар да. Общий негизи 9-дарга калганда булардан эң жакшы хирургдар чыгып атат, кино актерлор, актрисалар чыгат. На самом деле буларга ушунчалык берилген да энергия. Анан булар системада жакшы иштей алат. Системада булар эмче иштешет? Булар кызматкерлер да. Кызматта жүргөн адамдар. Анан жанагы жоопкерлер, солдаттар, милиция, полиция бүт ушул 9-дарга берилген. Анткени булардын жанагы шамдагайлыгы, чапчаңдыгы, анан булардын демилгеси жеңүүчү. Ушул бул нерсе буларды неметип турат да, укмуш жакшы берилген. Бирок ошону дагы өзүнүн идеясына, өзүнүн бизнесине, өзүнүн жеке бизнесине салса бул абдан жакшы болмок да. Көпчүлүк учурда бул өкмөттүкү, бир компанияныкы, дагы бир адамдыкы болуп калышы мүмкүн да. Булар ошо мисалы салондорду ачып алса, булар рахат алат. Мисалы кыз келиндергечи жанагы чач кырккан салон, визажисттердики мындай обслуживание кылат го, услуга. Ушул салондорду ачып алса, буларга аябдан жандары жай алат да. Анан көбүнчө булар больницаларда иштешет. Врачтар, медсестралар, анткени биринчи жардам берет да. Булардын кызматы жардам берүү, биринчи жеңүү, жана боорукерлигинин немеси да, жанагы волонтерлор өтө көп 9-дардан. Анан сеттерде жана бадыларды сатып, баягы адамдардын ден соолугун ойлогон ушу 9-дар болот. Алар биз ойлойбуз бул акча таап атат депчи. Жок, булар акылында эң биринчи ушу жакшы дарыны ичиш керек, ушу жакшы витаминди ичиш керек адамдар. Мен ушинтип жардам берип атам деп ойлойт да. Бер жакта биз ойлойбуз булар акча жасап атат депчи. Ушундай. Анан эми 18-ине келгенде ошо акчага байланыштуу көбүрөөк жакшы. Ооба, анан 27-сине келгенде, 27-синде булар йогада жүргөндөр, спорт менен жана марафондорду уюштуруп жүргөндөр өтө көп да. Дене көнүгүүлөр менен иштешип жүргөндөрдү көп көрсөк болот да. Ошол эле жанагы массаж, ошондо 27-синдегилер 9-18ден айырмачылыгы жумшак түшүнүктүү келишет. Бир аз жанагындай эле экинин энергиясы кармап турат. Анан булардын ошо артка тарткан нерсеси ишенчектиги деп айтып атабыз. Анан артка тарткан нерсеси жардам берип коюп, анан кийин кайра мага ошону кылган жок дегени да. Ошон үчүн күтпөш керек. Бул нерсени алып коюш керек. Көбүнчө ушул нерсе тартат. Так буларда өтө күчтүү улукман, умайенелик касиеттер бар кыргызчалык келгенде. Ошолар өзүлөрүндө билип билбей жасап деле жүрүшөт, кызматта жүрүшөт да. 9-дун энергиясына ошундай. Анан 9 негизи бардык нерсени 9га келип тоголоктойбуз. 9 бизге мүмкүнчүлүктөрдү берет. 9 бул ден соолук. 9 ден соолукка келип токтойт да, мүмкүнчүлүккө келип токтойт. 9-дун энергиясы өзү ушуга иштейт. 9 деген бардык сандардын кошулмасы, ар бир сандан 10%тен кошулган. Ошон үчүн 9 деген адам бул универсал адам деп коебуз. Бардык профессияны алып кете алат. Булар универсал адамдар. Болгону булар ошол жанагы идеясы жок жатып алгандары жаман да. Эгер буларда өздөрүндө идея жок болсо, же болбосо бирөө идея берип турбаса, диванный эксперттер ушулардан чыгат да. Жатып ичерлер жөн эле жатып алышат. Булар спортсмен, телосложениясы чоң, мындай олбурлуу адамдар болушат, 9-дар. Подвижныйчы, бирок ошолордун жатып калганы аябай жаман көрүнүш да. Ошондой болгону менен булар башкалардын идеясын ишке ашырууга гана пайдаланылып атпайбы? Өздөрүнүн идея жок. Дайыма жүрү экөөбүз, жүрү үчөөбүз, жүрү баарыбыз деп ушинтип турат да. То есть 9 деген балаңыз же иши кылып жакыныңыз болсо, байкасаңыз топтошуп алып жүрөт. Үйгө топтошуп алып келет баары. Баландайды жасаган атабыз деп. Жасай турган иши бир кичинекей эле иш, бирок бир 10 чакты бала чогулуп алган болот да. Эмнеге дегенде булар мындай бирөөнүн идеясы аркылуу иштегенди жакшы көрөт. Өзү жалгыз коркучудай да тим элечи. Жалгыз. Эми ушулар качан плюска чыгат? Качан гана жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып, өзү иш аракетти жалгыз кылганда. Бул ошону кыла албайт да. Ошол кылыш буларга аябай эме, кыйын.
вроде бы сыртынан карасаң жоокер, баатырдай көрүнөт, бирок жалгыз коркот. Өзүнүн мындай акыбалын билиш үчүн мини разбордон эмне биле алат? Сана санынын кандай күчтүү жактары бар, минус жактары бар, ошону билет. Миссиясын билет. Миссиясында канча акча каралган ал адамда, эмне үчүн ал акча болбой атат же болот, ошолордун баарын билип алат. Андан кийин бул адамдын матрицасын ошол мини разбордо карап беребиз. Кайсыл күчтүү компетенциясы бар, кайсыл жок дегендей. Анан ушуга кошумча, негизи ушул үчөө каралат. Ушуга кошумча бизден белек атынын энергиясын санап беребиз. Мини разбордо ушулар кирет. Туурабы? Жакшы. Ошондо өзүнүн бүгүнкү учурдагы абалын плюс экенди, минус экенин биле алабы ушунда? Ооба, биле алат. Мини разборду биз аты айтып тургандай чакан разбор бул 600 сом турат. Ал адамдын сана санындагы минус жана плюс жактарын билет. Миссиясындагы аткара турган ишин, кызматын жана акча каражатын канчалык деңгээлде таба алат. Мына ошонусун билет. Андан кийин матрицасындагы күчтүү жана алсыз жактарын билет. Ошолорду айтып беребиз. Анан негизи ушул гана үчөө айтылат мини разбордо. Бирок биз ага кошумча кылып өзүбүздөн бонус катары атын эсептеп берип жатабыз. Анан бул жерде өзү ушул мини разбордон телефон номерин, анан көйнөк кие турган цветтерин билсе кошсо болобу беле? Суроосуна жараша болот. Кээ бирде келишет, мен өзүмдү билем, мен бирок светимди гана билбей жатам десем да, светин кошумча кылып айтып беребиз да, полный разбор, эме мини разбордун ичинде. Атынын санын билгенде эмнени биле алат? Атынын санын эсептесе, адамдар эмнени биле алышат? Атынын санында адамга ой келгенде, мисалы, мындай да, атынын саны эмне берет дегенде, ал мындай да, атынын саны канчага чыгат экенин карайбыз да. Атынын саны мындай, алга ой келди да, кандай чечим кабыл алат? Ошол маселени кандай чечет? Атына жараша заты деп коет го. Аты бул аябай чоң ролду ойнойт. Мындай да карасаңыздар, ат деген мондай, биздин жашообуз, ушу жашоонун рулю ат да, мынакей биздин атыбыз эң чокуда турат. Ушул каяка бурса биз ошол жака кетебиз. Анан ат диктовать этет сана сан каалайм дейт. Анан миссия аткарат ошону. Биздин атыбыздын эле каалоосун сана саны менен миссия аткарат. Ошон үчүн биздин атыбыз эң чоң ролду ойнойт жашоодо. Бекеринен кыргызда айтылган да, атын атасаң куту сүйүнөт депчи.